эгер соттун чечими менен же башка жол менен депортация болуп же өзүлөрү чыгып кеткенден кийин кара тизмеге түшкөн жарандарыбыз Кыргызстандан барып өзүнүн аты жөнүн өзгөртүү жолу менен башка жаңы паспорттарын жаңылап кайра кирип келген учурлар да жок эмес. Бүгүнкү күндө ал сан уже 73 миң эмес. Россиянын маалыматы боюнча 84 миңдин тегерегинде. Укугун коргошубуз керек да. Мыйзамдуу жүргөн жарандардынчы. Мисалга буга чейин айтылды, банк карталары жабылып калды деп. Ошондой учурларда эмне кылыш керек, кимге кайрылыш керек? Эгер ошол полиция кызматкери тарабынан мыйзамсыз бир аракеттер көрүлсө, мүмкүн сиз жана айтып өткөн көрүнүштөр бар тилекке каршы. Бирок биз ошол жарандарды бизге элчиликке келип арызыңарды жазып бергиле. Биз ошол ишти мисалы үчүн жүргүзүп иш алып барып укугуңарды коргоп берели деп чакырган учурда тилекке каршы биздин жарандар көбү келбейт, расмий арыздан качышат. Эмнеге? Эртеси күнкү жоопкерчиликтен коркот, полиция менен өчөшүп аламбы деп мисалы үчүн коркот. Андай учурларда бизге элчиликке кайрылыш керек. Бизге келип арыз менен кайрылыш керек. Биз орус тарапка көп жолу бул маселени койгонбуз, көтөргөнбүз. Ал тарап айтат, биз да өзүбүздүн кызматкер, мындай кызматкерлер бизге кереги жок. Биз да аларга чара көрөбүз. Бирок бизге арыз керек. Кайсыл жаранга кандай мыйзамсыз чара көрдү. Ошол жарандын арызын бергиле, паспорттун копиясын бергиле, биз иликтөө жүргүзөбүз. Жакында деле ошо жаңы мыйзам күчүнө киргенде бир жарандан бизге кайрылуу келип түштү. Мыйзамдаштырганга МФЦ айылып, ал жерде полиция 5 миң штрафтын ордуна 40 миң сурады, же Россиядан чыгып кет, же болбосо 40 миң штраф төлөйсүң деп айтты деп. Биз анда үйүңө барбагыла, бизге келгиле, биз чогуу силер менен полицияга баралык деп кечке чейин күттүк. Бирок ал жаран дагы бүгүнкү күндө келген жок бизге. Штраф 5 миң болуш керек деген чек барбы? Өзүн мыйзамдаштыруу үчүн жанагы президенттин жарлыгынын алкагында 5 миң штраф. Андан башка штраф болушу мүмкүн эмес. Региондордо ал 5 миңден да азыраак, мен билишимче. Андан көп болушу мүмкүн эмес. Жок. Эгер мисалы үчүн жана регистрация, административный штраф 5 миң. Бирок эгер кара тизмеде болсо, ал жерге жердин жоопкерчилиги башкача. Ал уже кылмыш иши козголгондон кийин, мисалы үчүн эгер козголо турган болсо, анын штрафтары башка. Бул өзүн мыйзамдаштырууда азыр 30 апрелге чейин кайрылып аткан жарандарга 5 миң рубль штраф салынат.